Россия менен Украинанын ортосунда куралдуу араздашуу башталды. Биринчи тарап буну Россиянын империялык амбициясы деп атаса, экинчи тарап жок, Киевдин улутчулдарына каршы, башкача айтканда Киевдин геноцидтик саясатына каршы деп белгиледи. Ушул эки бир тууган мамлекет, эки бир тууган элдин ортосундагы жаңжалды дүйнөлүк коомчулук 3-чү дүйнөлүк согуштун башталышы катары сыпаттап да жетишти. Ачык булактардагы маалыматка таяна турган болсок, бул бүгүнкү окуянын тамыры тереңирээк. Тактап айтканда, бир тарабы Америка Кошмо Штаты баштаган держава болсо, экинчи тарабы Россия Федерациясы баштаган державанын тирешүүсү. Ошол Америка Кошмо Штатына түздөн-түз баш ийген НАТОнун жана ошондой эле Евросоюздун улам Россияны көздөй жылып келүүсүндө. 1989 жылы Берлиндеги улуу дуалдуу кулатуу маалында, ошол малда СССРдин президенти Горбачевдун талаптарынын бири НАТО чыгышты көздөй жылбайт деген. Ушунун негизинде дуал кулатылды. Дуал кулады. Кулагандан 10 жылдан кийин НАТО чыгышты көздөй жылып баштады. Болгондо дагы мурунку социалисттик блокторго кирген Венгрия, Польша, Чехия 99 жылы НАТОнун курамына кирген болсо, 2004 жылы Болгария жана Румыния. Мындан сырткары ушул эле 2004 жылы СССРдин курамындагы Прибалтика мамлекеттери Латвия, Литва, Эстония дагы НАТОнун мүчөсү болду. 2008 жылы ушул НАТОнун кезектеги саммитинде ошол малдагы Америка Кошмо Штатынын президенти Джордж Буш Украина жана Грузияны НАТОго кабыл алууга даяр экендигин айтты. Ушуну менен Россия, Грузия жана ошондой эле Украинанын ортосунда ажырым чоңое баштады. 2013-14 жылдары бул ажырым улам күчөп келди дагы, кезектеги мындайча айтканда күч менен бийлик алмашты. Мунун капшабы менен эмне болду? Донецк жана Луганск аймактары биз өзүнчө мамлекетпиз деп чыгышты. Аны эч ким чынында тааныган жок, бирок алар өздөрүнүн аймагын чектешип, өздөрүндөгү болгон курал-жарак менен Украинага, Киевге каршы турушту. Ушул эле маалда абалдан пайдаланган Россия Федерациясы Крымда референдум жүргүзө коюп, Крымды өзүнүн карамагына киргизип алды. Мунун арты менен Россияга санкция киргизилди. Ал эми быйылкы жылы Россия Федерациясынын президенти Владимир Путин 21 февраль күнү ЛНР жана ДНРди көз карандысыз мамлекет деп тааныды. Тааныды дагы ушул эки жаңы мамлекет менен тырмакчанын ичине алып коелу, жаңы мамлекет менен бири-биринде жардам берүү тууралуу келишим да түздү. 21-нде көз карандысыз деп тааныса, 24-үндө ушул ДНР жана ЛНРге Киевдеги улутчулдар геноцид жасап жатат деген шылтоо менен ошол Киевдеги улутчулдарды жок кылуу, же болбосо аларды алсыздандыруу, аларды куралсыздандыруу атайын операциясын баштап жиберди. Азыркы тапта эмне болуп атат, биз билебиз, Киевде, Украинада абалгандай экендигин. Азыркы тапта Батыш Россияга карата кезектеги санкциясын даярдап жатат, экономикалык санкциясын. Эми анын зыяны канчалык болоорун дагы көрө жатарбыз, бирок зыяны болот. Бул жагынан келгенде Америка Кошмо Штаты Россияга бир сокку жасап алды. Куралсыз, бирок сокку жасап алды. Экинчи тарабынан Россия болсо Украинанын аймагына кирип барды. Эгерде чындап эле Украинаны өзүнө база ала турган болсо, эмне аймагы кеңейет, Европаны көздөй жылган болот. Жок, чыгып кете турган болсо, Украинанын эгемендүүлүгүн ошол боюнча калтыра турган болсо, анда деле баары бир Украина Россиянын таасиринде калат. Бул жерден Россия Америка Кошмо Штатына жана ошо батыш мамлекеттери деп коелу, батыш мамлекеттерине карата өзүнүн соккусун урду. Эми бул жерде ким жабыркады? Украина, ЛНР, ДНРдин калкы жабыркады. Болбосо эки ири держава бири-бирине сокку курган менен гана отурат. Булар бири-бири менен куралсыз согушуп жатат. Баса белгилеп кете турган нерсе, ошол эле Америка Кошмо Штаты, НАТОго мүчө мамлекеттер, Европа эгерде күч келе турган болсо, Украинага жардам беребиз деп келишкен. Ооба, жардам беребиз деп келишкен. Мындайча коргоп калабыз дешкен. Чын-чынында азыр биздин калк же болбосо биздин мамлекет же дүйнө коомчулугу тынчсызданып жатат, өзүнүн кабатыр болуп жаткандыгын белгилейт, нааразычылыгын айтат менен гана чектелүүдө. Бул жагынан келгенде деле Украина калкы жана Украина мамлекети эч кимди кызыктырган жок. Бул жерде геосаясат эле жүрүп атат. Балта чабылат, чамында учат. Ар бир балта чабылган сайын чамында учат, азыр чамындан ролун Украина ээлеп турат. Бул кооптуу нерсе, анткени бардык эле мурунку Советтер Союзуна кирген мамлекеттерге бул келип калышы мүмкүн.
бир тарабы батыш, бир тарабы Россия. Владимир Путин азыркы тапта аларга коюлуп жаткан күнөөлөрдүн баардыгын четке кагып, ал эмес тескерисинче контр күнөөлөрдү айтып жатат. Мисалы 90-2000 жылдары ала турган болсок, ошол эле АКШ баштаган НАТО Югославияны, Иракты, Афганистанды бомбалап, ал жактарды база алган. Ачык маалыматтарга таянсак, ошондо Югославияда 400 миңдей, ал эми Афганистанда 240 миңдей адам өлгөн экен. Аскерлерди, жай тургундарды кошуп санаганда. Азыр Россия өзүнүн белгилөөсүндө биз Украинанын калкына тийишкен жокпуз, аларга эч кандай кооптуу абал болбойт, алар коопсуздукта. Биз жалаң гана аскердик бөлүктөрдү талкалап жатабыз деп белгилешүүдө. Жогоруда айтылгандай, эки мамлекет азыркы тапта куралсыз мушташып турганда, 3-дүйнөлүк согуштун чыгышы деле күмөндөй. Бирок чындыгына ким билет? Биз кайсы бир атын атабаган булактарга, же болбосо документтерге, сырдуу документтерге таянып айткан жокпуз. Бул айткандарыбыздын бардыгы тарых, ачык маалыматтар болду. Башкача айтканда, жөн эле логика.